Эртең 1-октябрдан тарта пенсия көтөрүлүп, ар бир пенсионерге 200 сомдон 370 сомго чейин каражат кошулат. Ушул күнгө чейин орточо пенсиянын көлөмү 5648 сомду түзүп келген болсо, ал эми эртеңден баштап бул сумма 5820 сомго жетет. Ошол эле учурда пенсиянын камсыздандырылган бөлүгү орточо эсеп менен 10,4%га жогорулайт. Жашоо минимумунан жана пенсионер жашоо минимумунан жогору алгандар. Ошол 8000 сомдон жогору пенсия алгандардыкы ушу 320 сомдон жогорураак болот экен пенсиясы. Эсептеп чыктык да. А 8000 сомдон төмөнүрөөк болгондордуку буларкы 320 сомго жетпей калат экен. Бирок аларды 320 сомго жеткиребиз. Мисалы үчүн 200 сом болуп калышы мүмкүн, 260 сом, 300 сом болуп калышы мүмкүн. Бирок 320 сомдон кем эмес. Жана жашоо минимумунан төмөн алгандардыкы 200 сом деп атпайбыз азыр. Ошолорку да 50 сом, 60 сом, кээ бирине 5 сом, 10 сом болуп калат экен эсептеп чыкканыбызда. Учурда пенсионерлердин 0,2% эң жогорку өлчөмдө пенсия алат. Ал сумма 20 000 сомго жетет. Эң азын пенсионерлердин 38% алат. 2 000 сом бүгүнкү күндө жашоо минимумунан 2 эсе аз. Пенсионерлердин 14% 3 000 сомдон алса, 13% 4 000 сом өлчөмүндө пенсия алат. Азыркы учурда Кыргызстанда 648 000 пенсионер бар. Өкмөт бул кишилерге пенсияны камсыздоо максатында мамлекеттик бюджеттин эсебинен 67,3 миллион сом, ал эми 592 миллион сомду пенсия фондунан бөлө турган болду. Бирок бул жолку пенсиянын көтөрүлүшүнө көбү кайдыгер. Себеби пенсия көтөрүлгөнү менен базардагы баа күндөн күнгө жогорулап жатат. Пока жетпейт. Пенсия кошулса жакшы болот беле? Оюңуз кандай? Албетте болот да. Азыр пенсия көбүн эле жетпейт. Анан мен азыр салыштырмалуу айрыкча ооруп калса эч нерсеге жетпей калат. Жетпейт. Кошулса, канча кошулса жакшы болот эле? Азыр камерда иш болгондо 6-7 миң болгондо болот эле. Азыр 2,5 миң пенсия алам. Меники азыр 6,5 миң алам да. Пенсияга кошулса жакшы болот эле. Пенсияга кичине жетпей калат да бизгечи. Мындай баягы башынан ылдыйга чейин мисалы биринде эле турган болсо 30-на чейин жетпей калат да акчабызчы. Кошулса жакшы болот эле, көбүрөөк эле кошулса жакшы болот эле. Биз ошого тилектешпиз. Эшине жетпейт, эмне кылат? Кыргыздын жакшы тойлору бар. Бири барсаң 2 миңге барасың, 5 миңге барсаң бир пенсияң тынчыйт. Шумен бак орусча айтмачы галак болуп отурасың. Эми бизде ушу мамлекеттен сурагыбыз келип атат, пенсияны көбөйтүш. Пенсияны көп болсо жакшы да. Биздин өзүбүздүн иштеген ишибиздин кызматы да чыкпады да. Ошол өтө эле айып мындай жабыр болуп атат да бизге. Эми дагы бир көйгөй. Азыркы учурда Кыргызстандан сырткары жүргөн биздин жарандардын саны 1 миллионго чукулдап калды. Алардын келечектеги пенсиясы кандай болот? Бул суроону азыр эч ким ойлонгон жоктой көрүнөт. Ушул деңгээлге келгенде мына кошулма мамлекеттердин деңгээлине эч качан жете алган жокпуз. Мына Өзбекстан, Тажикстан да бизден алдыга болуп кетишти. Пенсионный фонд боюнча. Эми жанагы миллион талаада жүргөн бородошторубуздун дагы кызыкчылыгы корголуп, толук кандуу мына бирдиктүү пенсионный система иштеп кете элек. Бул маселеде дагы кийин жердештерибиз ал жакта деле орустан легалдуу турда акча алып аткан жери жок. Казактардан деле легалдуу көбү албайт да. Мындай болбогон бир жумуштарды иштешет. Ошолорду накопительный счеттер ачылганбы, алардын кызыкчылыгы корголгонбу? Биздин мына пособие алуучулар, биздин инвалиддер күнүнө эсептеп, ошол 4 болсо 4 күнү эрте менен барып банкта турат, акча түштүбү деп. Биз мына айда бере алган жокпуз. Себеби бул жерде мына кол коюп болсоңор казплан ачылбайт дегендей кылып мамиле жасашты. Ошондуктан биз кол коюп бердик. А силердин жана 1 миллиард сомду экономия кылганыңар мурун дареги жок, туура эмес пособиялар берип жүргөн экономия кылдыңар да. Туурабы? Мындай туура кылыш керек да, мунун баары туура айтыш керек. Эл угуп атат азыр. Бизге 97% берип атса, анда 3% пособие албай калат деген сөздү айтып атасыңар азыр. Мындай сөздү айтканда туурасын айтып жүргүлө. Бул премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев менен социалдык өнүгүү министринин кайым айтышуусу. Улукбек Кочкоров жакында пенсия жана жөлөк пул акча жетпегенин айтып, ал эми премьер-министр өкмөт мүчөсү андай сөздөрдү айткандан алыс болуш керек деп жемелегенине күбө болдук. Эки аткаминердин айтышуусун көрүп турган жөнөкөй эл бүгүнкү көтөрүлгөн пенсия бул убактылуу гана көрүнүш эмеспи деген суроону бергиси келип тургандай. Айжамал Түгөлбай кызы, Азамат Кубатбек уулу, ТМЖ жаңылыктары.